Мен өзім 63-ке чыктым. Кейде келіп алып баяғы тізесіне жатып алып, құлағыңы тазалап берсе қандай жырғал. Ошо айтып. Ошо. Апа. Biz görgende görgende oldu çiler. Azır mına şu jırgal zamandın kadırın bilgili. Жақсы жашоо болуп атат, ушунун кадырын билип, жакшына ынтымак болуп саталар. Ошол маалда эле иштегенбиз булар. Кыйынчылык маалдарда ачык топ болуп иштегенбиз. Колхоздун иштерин аткарып, берген пландарын аткарып элек. У маалда айлык деген жок эле, грамота деген жок эле. Аталама сөзді көтеріп, өшіп, ішті өтелік. Айтқан планын атқыры төлік. Анан шу фронтқа жерам кетіп, ерей пайпақтарды тегіп жөнөткөнбүз. Еккіледен сармайды же бұларды жөнөткөнбүз фронттарға. 40 киледен көшті же бұларды жөнөткөнбүз. Ошентип алып жеткен жерден өзі кылганбыз, ошол жерде жүрүп дагы өзүбүз кыйналсак дагы. Кыйынчылыктарды көрүп иштегенбиз. Менет кылганбыз. Уратын көрүп атабыз эми, Кудайга шүгүр. Кийин мына сайыз болгондон кийин медаль алып атпайбызбы? Бул маалда эчтеке жок. Карыганда берсин, жашыңда берсин, мээнетти карыганда берсин дөлөттү деп. Силер дөлөтсиңер. Дөлөттү көрүп отурганым жакшы. Кудайга шүгүр. Балдарыма багандай деп мына аям бир балам ошо үчтөктө Кенардын үстүндө үчөө бар. 7 уул 3 кызым бар. Батыр экенсиз анда. Кудайга шүгүр. Анасы бар адам карымайды деп коюп. Биз ошентип жүрөбүз деп ушу. Энебиз бар, төрүбүз деп. 11 тууган бизди чоңойтуп, өзү 11 бир тууган элек биз. Эң чоң акем өтүп кетти. Ошондо мен 5-чимин, менен кийин 5-өө азыркы күндө. Анан балдардын баардыгын ошо атам экөө окутушту. Үйлөп жайлашты баардыгын, бүт баардыгыбыз жогорку окуу жайларда окутушту. Кече баягы коронавирус болгондогу немеде ошентип эч кимди чыгарбай, башка кылбай кичине аз-маз ооруду. Ошол боюнча парад-сааттарга барбай калдык. Атак кечеги 9-майда барып солдатский кашаларын жеп келип аткан апам, апа. Кичине грипп болуп калсак дагы өзүбүздүн баягы бир туугандар келип дагы кемпирдин немесин катасын алып кетели деп келип калышат да. Келип калганда бардыгы менен өбүшүп учураша бербең апа, азыр этият болуң деп эле неме кылып отурабыз да. Баягы кичине грипптен өппөй эле койчу, жөн эле мынтип кой, мынтип деп. Саламдашып эле коюң. Биз өзүбүздүн бир туугандарда кичине грипп болуп атам десек, сен келбей эле кой, апам сурабай эле койчу, жок дегенде мынтип кетти. Этияттап отурганыбыз ушул. Азыр эми булардын организми ушунчалык тоңкүй болуп калды да.